Акжол автобекетин бузуу боюнча өзүнүн билдирмесин жөнөткөн экен. Ошол Түмөнбаев бул автовокзалды бузгула көчүргүлө деген тапшырма берген экен. Ошол эле күнү Госстрой бизге билдирүү берип атат. Өз ыктыярыңар менен автовокзалды бузгула деп. Ушул чогулушка бир дагы мамлекеттик орган катышкан жок. Ошол Түмөнбаевди чакырганбыз. Президенттин өзүн чакырганбыз. Турган болгондой мамлекеттин өкүлүнүн сөз түрдө катышуусу керек болчу да бул жерге. Могу жерде канча кишилер жүрөт, ошонун баары кайда барат, кайсы жактан чыгат, эч ким айтпай эле турат. Сезонду бүткөрүп алып, уруксат берсеңиздер, 1-декабрдан баштап биз көчүп кетели. Анан бул залда деле биз булдур ийгендей, мен да туурамыз көрүп атам. Сен бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын мүчөсү экенсиң, жетекчи органда болуп жүргөн экенсиң. Анан ал жерде азыр Мадумаров кандай абалда туруп атканын, эмне болуп атканын билесиз деген суроолор берилди да. Ташиев баары билиш керек муну. 35 жылдын ичинде 1 жыл калган жок, 1 жыл болгон жок ушу бизди текшерген. Сотто берилген жер мыйзамдуу деп табылды. Сотто бул объекти бузууга жатпайт, не подлежит сносу деп чыгарды. Бузуп салып эле кеткиле десек кете бергендей биз же мал эмеспиз. Биз деле адамбыз да. Могу жерде бир кородо мисалы үчүн канча 1000ден ашык киши иштесе, ошол үй бүлөсү менен бир 5000-6000 кишини багып атат да. Убакыт көрсөтөт жигиттер. Менин чоң күмөнүм бар ошол жерде, чоң болору. Ошол жерде көсөргүчтөр болот. 22 май күнү Акжол автобекетинде иштеген айдоочулар, ижарачылар, жетекчилик Кыргыз Республикасынын профсоюздар үйүндө жыйын кылды. Буга чейин президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Кандыбек Туманбаев Батыш автобекетине барып, аны шаар сыртына көчүрүүнү айткан. Ал эми автобекеттин имаратына калкты тейлөө кызматтарын жайгаштыруу пландары бар экендигин дагы билдирген. Андан соң ошол эле чыгыш автобекетине катар жайгашкан Акжол автобекетин демонтаждоо чечимин мамлекеттик курулуш агенттиги чыгарды. Андыктан аталган автобекетте иштеген айдоочулар, ижарачылар, жетекчилик жыйын кылып, мамлекеттик органдарды чакырып, жеке менчик укуктары боюнча суроо жооп кылууну максат кылган. Президенттин администрациясына иш башкаруучусу Түмөнбаев баш болгон комиссия келет автовокзалга. Комиссия келип туруп, бараңыздар да отурасыздар, барыңыздар эле. Ошол жерде уккан экенсиздер, өзүңүздөр мага айтып келдиңиздер, ошол жерде чогулуштарда айттыңыздар. Ошол Түмөнбаев бул автовокзалды бузгула көчүргүлө деген тапшырма берген экен. Ошол эле күнү Госстрой бизге билдирүү берип атат. Өз ыктыярыңар менен автовокзалды бузгула деп. 10 күндүн ичинде өз ыктыярыңар менен автовокзалды бузуп алып кеткиле деп бизге билдирүү берип атат. Билдирүү дегенде орусча айтканда уведомление да. Андан кийин ошол эле күнү Госстрой буйрук чыгарып атат. Курулушун текшергиле деп. Анан өзүңүздөр көрдүңөр, дем алыш күндөрү толтура комиссия жүрүп текшеришти. Эмне мынчалык ушул керек болду билбейм. Обязательно суббота, воскресенье күнү барып текшериш. Ушул суббота күнү, воскресенье күнү текшерди. Кайра топтолуп алып туруп понедельник биринчи иш күнү келишти. Биринчи иш күнү келип, анан ошол жерде текшерип атканда биз унчукпай койдук. Мен айттым, хорошо, текшергиле. Шылтоо иштесе, любой жерден табылат. Кемчилик иштесе, текшергиле, бирок мындай болот. Биз бул жерден чыкпайбыз. Мен балдар чогултуп сүйлөшүшүм керек. Анан ошондо гана чыгабыз деп жооп берди. Ошо менен кечки саат 4-тө мени Госстройдун жетекчилери чакырды. Госстройдун жетекчилери чакырып, эми чырлашпай эле, мындай арыздашпай эле, эчтеке кылбай эле, бир эпке келбейлиби, сүйлөшпөйлүбү деген сөзгө келди да. Анан ал Госстройдун, Госавтострой контролдун башчысы, андан кийин анан ошол эле Госстройдун биринчи замын алып кирди. Госстройдун төрагасы кабыл алган жок, биринчи замы кабыл алды. Биринчи замы кабыл алып, дагы ушул сөздөр айтылды. Ушул сөздөр айтылганда мен ошол жерден туруп айттым. Муну мен жалгыз курган эмесмин. Бул жалгыз мага тиешелүү эмес. Бул жерде иштеп аткан элдер бар. Мен ошол элдерди чогултайын, сүйлөшөйүн, анан өзүбүздүн варианттарыбызды берели протокол түрүндө. Анан кандай чечесиздер, андан кийин силердин ишиңер деди. Анан бүгүнкү чогулушка баарысын чакырганбыз. Ошол Түмөнбаевди чакырганбыз. Президенттин өзүн чакырганбыз. Анан
бизди тейлеп аткан транспорт министрлигин чыгарганбыз. Бирок келишкен жок тилекке каршы. Эмне үчүн келишкен жок билбейм. Келип ушу сиздердин бүгүн айткандарыңыздарды укса жакшы болот эле. Бул жерде карала турган биз мындай ошол 3 сунушубуздун ичинде бүт колуңарга таратып келдик. Протоколдун долбоорунун көчүрмөсү дагы ошол 3 сунушубузда колуңарда турат. Мына ошол 3 сунушту окудуңуздар да жигиттер. Эми мындай болуп атат да, ал 3 сунуштун основной моменттери мындай болуп атат да. Эң биринчиси эле мындай сураныч менен кайрылып атабыз. Азыр мынакей сезон башталды. Жыл бою күтүп жүрүп, 2 ай 3 ай сезон болот. Мына ушу сезон башталды. Ушу сезон бүт күчөктү. 1-сентябрга чейин Акчол автобекетинде калтырып, сезонду бүткөрүп алып, уруксат берсеңиздер, 1-декабрдан баштап биз көчүп кетели. Же болбосо, ал сунуштардын кайсысын кабыл алса, же автовокзалды таштап жер берсе, ошого көчүп кетели, ошол жерге салалы. Же болбосо, автовокзалды бушпай, эчтеке кылбай алып, жанагы немеге соңго центр обслуживания населения. Же болбосо, госрегистрге здание кылып пайдалангыла. Эгер андай пайдалана турган болсоңор, бизге разнозначный жер жеке менчикке бергиле. Же болбосо, ал вариант силерге туура келбесе, анда айла кеткенде 3-чү вариант кылып коюп атабыз. Анда Акчол автобекетин курган акчаны бизге бергиле, төлөп бергиле. Независимый оценочный акт менен түзүлгөн. Андан кийин биз жөн эле бошотуп берели, аны объектинде билбейли, кандай кылып пайдаланасыңар, ал сиздердин өзүңүздөрдүн карооңуздарга калсын деп. Мына 3 вариантты берип атабыз да, алып окуп көрсөңөр болот. Бардык колуңарда турат. Тилекке каршы эми бүгүн өткөрүп атабыз да чогулушту. Бүгүн кечке чейин үлгүрсөк, эртең менен ушуну протокол менен жазып, оформить этип, алып барып, тийиштүү органдарга беребиз. Мына ушундай болуп атат да. Абдан өкүнүчтүүсү эми мындай болуп атат. Дагы бир маселе коюлуп атат. Эгерде биз азыр автовокзалдан кетип калсак, же башка бир жакка кирсек, ал эми наркы Бишкек автовокзалы иштеп атса, баары ал жерге жүргүнчүлөр барбайт, билесиңердер. Потому что бул автовокзалды азыркы автовокзалды Саардын сыртына көчүрөт дагы, Бишкек автовокзалы калып калат. Ашык чыгымдан качып, элдин баары тиги автовокзалга барат дагы, сиздер ишсиз каласыздар. Мына ушу маселелер чечели деп, ушу маселе боюнча мындай деген маселе көтөрүлүп атат. Жанагы берген сунушта жазылып турат. 1-сентябрга чейин калтыргыла, иштейли. 1-сентябрга чейин 31-августта көчсүн деп атпайбы тиги вокзалды дагы. 31-августта көчсө, биз ошо автовокзал менен кошо көчүп кетели деген маселе коюлуп атат да. Сураныч болуп атат. Маселе коюлган жок, сураныч болуп атат да. Шулар чечип берсеңердер. Мына ошо маселелер боюнча кимде кандай сунуш, пикир болсо айтсаңыздар. Бул жерде каралып аткан маселе, урматтуу кесиптештер, эсиңиздерге алып койсоңуздар, көңүлүңүздөргө алып койсоңуздар. Эч кандай саясий өңүттөгү иш жок. Бул жерде только биздин иштеп аткан ишибиздин мыйзамдуу укугубуз менен кызыкчылыгыбызды коргогону жөнүндө гана сөз бар. Башка маселе болбош керек. Мына ошол сиздердин иштеп аткан ишиңиздерди мыйзамдуу укугуңуздар менен кызыкчылыгыңыздарды коргоо боюнча кандай сүйлөшөңүздөр болот? Саясатка аралаштырбагыла, макулбу? Өчө мени комитетке чыгарганда ушундай деген маселе болду. Сен бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын мүчөсү экенсиң, жетекчи органда болуп жүргөн экенсиң. Анан ал жерде азыр Мадумаров кандай абалда туруп атканын, эмне болуп атканын билесиз деген суроолор берилди да. Сиздерге ачык эле айтам. Да, бүтүн Кыргызстан саясий партиясында мүчө болгонум чындык. Жетекчи органдарында иштегеним да чындык. Бирок 2015-жылда шайлоодон бери мен бир дагы бүтүн Кыргызстан партиясынын ишине катышкан эмесмин. Ошол эле жылы арызымды жазып берип партиядан чыгып кеткен. Бүгүнкү күнгө чейин ал партия менен менин аласа бересем жок. Бул бир жагы, экинчи жагы. Вообще конституцияда бардык жерде жазылган. Бир партияга бирөө кирсе, ошол партиянын мүчөсүң деп кысымга алганга эч кимдин акысы жок. Андай болбойт да. Муну просто түшүндүрүү боюнча айтып коюп атам. Анан эми
Жанагы жерден көчүрө тургандан эң башкы маселе ушу болуп атат. Баардык жерде ушуну айтып атат. Көчөсүңөр, бир жерге көчүрүп искирди, анан центр обслуживания населения алып келебиз дейт. Эми өкмөткө керек болсо, мен айтып атам, өкмөткө керек болсо макул. Эми ошондой эле эл үчүн болсо көчөлү. Бирок бизге да бир шарт түзүп берсин да. Жанагы эки бузуу жөнүндө уведомленияны бергенден мурун мени сиздерден де мен жалгыз барбайт элем го, сиздерден болуп чогулуп бир 4-5 киши болуп алып барат элек бизге түшүндүрүп айтса болот эле да. Мына жер керек, момундай болуп атат, момундай кылалы, силердин кандай шартыңар бар, качан көчөсүңөр, эмне кыласыңар десе, биз да бир ыкка келет элек. Ал жок, эчтеке жок, көчөсүңөр, всё. Анан бусасыңар уведомление берет. Бул мындайча айтканда биздин Кыргызстанда полный беспредел, беспредел да, правовой беспредел да. Эми биз деле адамбыз го. Сиздер дагы анын ичинде жеке менчикке ии кылган ошол жерде иштеп аткан мен дагы адаммын. Мени менен де шектеш керек да, менин укугум бар да. Кызыкчылыгым бар да. Тилекке каршы ал болбойт. Анан эле басмырлап эле андай болбойт. Биз сүйлөшөлү, кое туруңуз, мен чогулуп чакырайын десем, нет, биз күтпөйбүз деп туруп, анан комиссиясын алып келип текшертет, сотко берет. Ишин полный тегерек деп алды. Ушундай кылып атат да азыркы күндө. Ошон үчүн ушуларга таянып алып мен айтып атам. Мына бүгүн бизге жасаган мамилелери бул полный беспредел. Правовой беспредел. Анан ошон үчүн эми мындайда керек болсо мейли бошотуп деле берели деп атабыз. Бул жерде мындай деген сунуштар болуп атат. Ошо мэрия мисалы үчүн бир жерден жер берсе, ошо жерге барып карап көрүп сиздер менен чогуу бир автобекет, автостанция куруп иштесек деген ой болуп атат. Же болбосо өзүбүз алага болбосо өзүбүз бир жерден бир тамды, эски тамдарды же бир жерди сатып алып автовокзал куруп иштесек дейбиз. Мен эмне үчүн муну айтып атам туугандар? Урматтуу кесиптештер, мен сиздер менен мына бүгүн ровно 35 жыл болот. 35 жылдын ичинде биз чогуу жакшыны да көрдүк, жаманды да көрдүк. 35 жылдын ичинде бир жыл калган жок, бир жыл болгон жок ушу бизди текшербеген. Дайыма ушу прессингтин үстүндө дайыма текшерип. Эми аны жакшы билесиңер, келген комиссиядан башынан канча жол сотко берилди. Сотто берилген жер мыйзамдуу деп табылды. Сотто бул объектти бузууга жатпайт, не подлежит сносу деп чыгарды. Бир эмес, эки жол соттун чечимиде. Биринчиси шаардык, ал күчүнө кирди, экинчиси жогорку соттун токтомунан. Мындан сырткары президенттин администрациясынан баштап райондук деңгээлге чейин, Бишкек шаарынын райондук деңгээлине чейин бардык инстанцияда каралып, бүт тыянак чыгарышты да. Бөлүнүп берилген жерден автобекетке, бөлүнүп берилген жердин курулушу, анан иштеши мыйзамдуу деп. Анан бүгүн эле көчө эле 5-6 күндүн ичинде эле мыйзамсыз болуп табылып атат. Сотко берилип атат, текшерилип атат, башка болду. Эми иштесе табылат. Конечно, мамлекеттин рычагары чоң. Менде азыр бир эле маселе. Урматтуулар, урматтуу кесиптештер. Мен бир эле маселени карап атам. Мага карабаңыздар. Мен сиздерге таарынбайм. Сиздер менен чогуу иштешкен күндөрүмө менен мен сыймыктанам. Сиздер өзүңөрдү карагыла. Кандай болгондо өзүңөр иштеп бала караңарды багаласыңар. Ушул туугандар. Мына ушул боюнча өзүңөрдүн ой пикириңерди чыгып айтсаңыздар, сунуштарыңызды берсеңиздер, жана эки колуңарга берген токтомдун долбоору, анан сунуштардын 3 вариантта турган сунуштар турбайбы? Ошолор боюнча окуп туруп сунуштарыңарды берсеңиздер, анан бир чечим кабыл алып, жыйынтык чыгарып, андан кийин анан биз чечилүү жерге берип аракет кылсак. Кандай дейсиздер? Туурабы? Вот. Анда эмесе сөз сиздерде, каалагандар келип, микрофон чыгып сүйлөсөңүздөр болот. Саламатсыздарбы агай туугандар. Бул жерде өтө орчундуу жалпы мамлекеттик деңгээлдеги жана ошол мамлекеттин ээси болгон элдин катышуусу менен чоң
жагдай түзүлгөндүгү маалым болду. Мен өзүмдү биринчи тааныштырып өтөйүн. Мен Кыргыз Республикасынын Нарткы аксакалдар ордосунун коомдук бирикменин жана Кыргыз Республикасынын Нарткы энелер коомдук бирикменин төрагасымын. Ушул коомду түзгөн 2 жылдан ашык иштеп келаткан аксакалмын. 7 областта ушул жерде олтуруп иштеп аткан жана борбордо иштеп аткан баардык 100% болбосо да көпчүлүгүңөрдү мен тааныйм. Себеби дегенде мен көп жылдан бери ушул биздин автобекетте өзүмдүн чыгармачылыгым менен китеп сатам. 7 областтан эл журт келип ушул жерден көнүп калган. Мен бала кезден автовокзал бар. Ошондон бери жогорку айткан маалыматка караганда баардык мыйзамдын баары ошол убактан бери туура чыгып келатса, баардыгы сотко берилсе дагы ошонун баары туура деп чечим чыгып атса, анан кандайдыр бир ушул эле акыркы мезгилдерде стихийно деп коелук, мындай шашылыш түрдө баардыгына маалымдалбастан ушул сөздөрдүн баарын угуп отурган сөздүн баары чындыгы болуп аткандан кийин эмне үчүн бияктагы көпчүлүк элдин көңүлүнө албайт талабы? Бул жерде иштеп аткандар айтылып билип эле турабыз. Кредиттери бар, балдарын багып атат. Машинелердин тетиктеринен баштап баардык күйүүчү майлардын баары кымбат. Бул жактан саясатка айырбаштырган жокпуз. Мен эмне үчүн келдим? Бул жактан мени тааныган ошол жердеги автобекеттин кызматкерлери көптөн бери мени тааныйт. Аксакал, сиз да өзүңүздүн аксакалдык сөзүңүздү айтып коюңуз ушул жерге барып дегенден мен чындыкты айтууга туура келди. Карысы бар, нырысы бар, карынын сөзүн капка сал дейт. Улуунун сөзүн укпасак, улууну урматтабасак, жаштарды сыйлабасак, биздин келечекке өсүп бараткан жол бүтөбөк болуп калат. Бул жакта ушунча адамдардын нааразычылыгы пайда болсо, бул өкмөттүн, президенттин мындай айтканда бетине көбө жапкандык болот. А президент ажообуз кандай ушуну билеби, указы чыкты беле. Ал жактан мындай чоң маселелерди ошол аркылуу указ менен негизинде кандайдыр бир деңгээлде элге жарыя болуш керек. Маалымат, телеберүү, басма сөз жана башка ошол жерде иштеген кишилер келип сиздер менен бир аз маектешип, сурап, мына жогору аксакал айткандай, силердин көңүлүңөрдү мындай билиш керек, оюңарды билиш керек. Менин карылык сөзүм ушул. Сабырдуу болуп, муну саясатка аралаштырбай, эч кандай өзүбүздүн келечегибизге, өсүп келаткан балдардын келечегине тескери таасир тийгизбегендей, калыс туура чечим чыгарышыбыз керек. Бул чечимди мына айтып аткандай, суранып аткандай күзгө чейин калтырып, ушул сезон убагында иштеп аталы деп аткан балдардын, жаштардын, бул жерде көбүнчө орто муундан жогору жаштардан отурат. Булардын баарынын келечегин биз мамлекет ойлош керек. Мамлекеттин ээси эл деп айтат. Биз да элдин бир коомдун бир мүчөлөрүбүз да. Ошон үчүн мен карылык сөзүм Нарткы аксакалдардын ордосунун атынан дагы башка баардык жагына биз айтып түшүндүргөндө буга чейин уккандан кийин алар дагы айтты. Сиз ошол жерде жүрүп атасыз. Ошол жерден өзүңүздүн калыс сөзүңүздү айтыңыз. Бул сөздү президентке жеткириш керек. Президенттин өзүнүн указыбы же жөн гана башка бер жакта кызыкчылыктар барбы? Муну биз даанасын билишибиз керек. Мыйзамды сыйлайбыз. Ар бир адам мыйзамды сыйлабаса мамлекеттин келечеги болбойт. Ошондуктан биздин да укугубузду, сиздердин укугуңарды коргоп калыс сөз айтканга менин укугум бар. Мен бул жакта жанакыдай саясий өңүттө эмес, мен калыстыгымды айтып атам. Калыс сөзүн айтпаса карылардан не пайда? Ошон үчүн мен калыстыгымды айттым. Туугандар, сабыр менен өзүңүздөрдүн оюңуздарды өтө эмоцияга берилбей, кызуугандуулукка берилбей, сабыр менен чечкенге колубуздан келет. Бул жөнүндө бир эле жолу бүтүп калбайт. Бул жерден эгер башкача чечим чыгып дагы эле баягыдай кыйнап атса, ошол Түмөнбаев өзү келиш керек болчу. Ошол Түмөнбаев ушул аргументтер менен, далил менен мына президент ушундай указ берди. Ушундай мага талап кылып атат десе, бул жердеги эл эч качан каршы болбойт. Ошондуктан туугандар, мындан аркы кадамды кандай кылабыз азыр кеңешип, чечим чыгарып, мунун жыйындын резолюциясын толук кабыл алып, калыстык түрдө резолюция даярдап президентке киргизишибиз керек. Аппаратка, өкмөткө киргизишибиз керек. Ташиев баары билиш керек муну. Ушунча элди дүрбөтүп, ушунча элдин нааразычылык туудуруп, кандайдыр бир ортодо
кызыкчылыкты ойлоп аткан бирөөлөр болсо, аны дагы выявить этебиз, аны да мындай табабыз. Түмөнбаев келиш керек эле бүгүн сөзсүз. Депутаттардан келиш керек эле. Биякта эл жөнүндө мындай жүргөн, чогултуп келген көчөдөгү адамдар эмес да. Баары бала бакырасын багып аткан адамдарсыңар. Мен ошону айтайын дедим. Рахмат. Урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары жана бул журналисттер, сиздер дагы биздин көйгөйдү элге угузуп берүүңүздөрдү суранабыз. Мен ушул жүргүнчүлөрдү ташып иштеп баштаганда бир 24 жаштан эми азыр 60ка чыктым. Автобекеттин уюштурулганына 35-38 жыл болду. Ошондон бери ушул Ак жол автобекети менен иштешип келатабыз. Орто жолдон далай ушундай бир туура эмес бизге кыймылдарды кылышкан, но бирок баарын биз чогуу болгонубуздан жеңип келгенбиз. Анан бүгүнкү көйгөйдүн чыгышы эмнеде? Чыгышы жол, шаар ичиндеги жолдун тыгымын азайтыш деген маселе коюлганда президенттен. Аны мэрия туура эмес чечип атат. Жолдун тыгынын чечиш үчүн бул Озерныйдан баштап Кантка дейинки жолду жок дегенде 3 полоса эмес, бир 2 полоса кылса эле ар бир жакка. Ошондо эле Жибек жолунун анан Чүй проспектисинин неме тыгымы жоюлат болчу. Но бирок мэрия туура эмес ишти кылып атат. Ойлонбостон ошол боюнча профессионалдар менен бир сыйра чакырып алып, чогулуш өтүп, кандай кылсак туура болот деп, ошону далилдеп, изилдеп туруп анан чечим чыгарса болмок. Ошонуга байланыштуу бизде куугунтук же бир ар бир кишилердин бир өзгөчө бир кызыкчылыгы бар болуш керек. Мен ойлойм, автовокзал Кыргызстан боюнча Бишкек шаарында бир эле автовокзал болуш керек. Мисалы, көл өрөөнүнөн келаткан кишилер келип айланба жолдон түшүп, кайра жол тозуп, кийинки Таласка кетиш үчүн кайра экинчи автовокзалга барбаш керек. Бир эле автовокзал болуш керек. Мисалы, тыгым эмнеден пайда болот? Мисалы, көл өрөөнү, Кемен, Нарын, Жумгал, бүт ошого тарапка кетчү жүргүнчүлөрдүн баары автомашинасы менен бүт баары Жибек жолуна түшөт же Чүй проспектиси менен кетет. Ошол объездной жолду жасап койсо эле, ошол Чүй анан Жибек жолу тыгымы жок азаят эле деп ойлойм да. Дагы ошо эмне бул биздин эмгегибизди тетигинче жылдан бери жүргүнчүлөрдү тейлеп, кредит алып, машинеден машинени которуп, жалаң кредиттин үстүнөн иштеп келатабыз. Бул сайда байып кеткен кишини деле көргөн жокпуз, жалпы өзүңүздөр билесиңер. Үй бүлөбүздү тыңыраак бакканга тыйын жетет. Жанагы токтомдун долбоору менен сунуштарга дагы токтоло кетсеңиздер. Туурабы, туура эмеспи? Ошону бекителиби, жиберелиби, же унчукпай эле бар деген жагына барабы? Шуларды айтып кетсеңиздер. Дагы кимде бар? Мамлекет тараптан киши келген жок бул жакка. Мамлекет тараптан айтып атпайынбы? Президенттин өзүн урматтуу Садыр Нуркожоевич деп туруп жазганбыз. Келип катышып берсеңиздер. Келген жок. Менин угушума, менин сезгениме караганда, ушул биздин жасап аткан, ушул биздин аракеттерибиз, биздин ишсиз калып, балага карабызды багалбай калып, 10 миңге жакын киши ачка каларын кишиге маалымат жеткен жок. Бер жактагылар эле, алдындагылар эле ушунун баарын жасап атат. Менин оюмча. Анан ушул акыбал болуп атат. Эми өзүңөр ойлоп көргүлөчү. Чоңду госрегистрди көчүрүп келди. Машина асаябы ошол жерде. Кайра көбөйөт да. Туурабы? Эми силер макул бизди шаардын сыртына көчүрсүн. Сен ошол жерге жүргүнчүн алып келдиң. Андан бери сен машинаңды таштап коюп үйүңө келбейсиң да, сөзсүз машинаң менен келесиң да. Ал жүргүнчү айдан келген жүргүнчү сөзсүз жок дегенде бир мешок картошкасы менен келет да. Такси жандайт да. Ал несебинен шаарга кирип чыккан машина несе анча болот. Мына кеп ушунда болуп атпайбы?
Мына соцсеттерде жазылып атпайбы? Азыркы кадрлар өзүнүн деңгээлинде болбой атат деп президенттин өзүнүн да айтканы бар, элдин да айтканы бар. Мына ушундан болуп атат. Мына ушуну жок дегенде транспорт министрлигине эмне чакырдык эле? Бу жергечи. Жок дегенде бизди коргой турган орган бу Кыргызстанда мамлекеттин ыйгарым транспорт чөйрөсүндөгү мамлекеттин ыйгарым өкүлү болуп транспорт министрлиги болот. Ошо транспорт министрлиги бүгүн келип ушу көйгөйлөрдү жеткириш керек эле. Келбейт. Бул боюнча кишилерге канча айттык, да барып айтсаң да туура эмес. Туура эмес. Мыйзаманда эмес. Эрежанда эмес деп айтат. А бирок тияка доказ кетпейт. Ал жерге транспорт системасы боюнча, транспорт чөйрөсү боюнча түшүнүгү жок таптакыр. Билбеген адамдар туруп алып, ушундай болот. Мен эмне үчүн айтып атам? Правовой беспредел. Ушун үчүн айтып атам жигиттер. Мындан сырткары, мындайда эмне үчүн мына мисалы үчүн автобекетти биз курдук да, мен жөн эле куруп койгон жокмун да. Аны жана анча мамлекеттик органдардын чечиминин негизинде тиянактарына бөлүнүп берилген жердин негизинде ошонун баарын алып алып туруп анан курдук да. Туурабы? Анан бүгүн бус деп келгенде бир дагы правовой нормативный акт иштебейт. Бус деп келгенгечи ал эми биз мына бүгүн чогулуп алып өзүбүздүн укугубузду коргоп атсак, буга мыйзамдагы нормативный правовой акт иштебейт. То есть чиновниктерге иштейт, ал эми алдыңкы катардагы кишилерге иштебейт. Кеп ушундай болуп атат. Мен көчпөйүн ошол жерге, киришип эле жатып алайын дегенден алысмын. Да, дегенде баарыбыз акча чыгарып чогуу баштадык эле. Ийинен бир эле киши да болсунчу, сиз эле башкарыңызчы, биз колдон келген жардамды берели деп жардам бердиңер. Үйүңөрдө материал алып келдиңер, машина менен материал ташыдыңар, өзүңөр кол эмгегиңер менен жардам бердиңер. Акча тыйын бердиңер. Ошонун эсебинен курдук да. Ошонун негизинен. Эми муну деле курбайт элек да. Жигиттер өзүңөр билесиңер го. 90-жылдан менен 97-жылга чейин муну курбайт элек да. Ошол мезгилдин ичинде мэрия 7 жолу токтом чыгарды. 7 жолу. Айласы кеткенде эмне чыгарды? Себеп дегенде автовокзал кубалап чыкты баарыбызды. Биз эшикте калдык. Бүт базар булуң бурчтан жүктөй баштап элге абал түзүп, башка кыйынчылыктар түзө баштаган үчүн айласы кеткенде бизге жер берген. Ошол чечим негизинде биз курганбыз, өзүбүзгө жумуш жолу түзгөнбүз. А бүгүн жаңы келген бийлик. Мускула, всё. Кеп ушундай болуп атпайбы? Мейли ошол керек экен, болуптур, чоң болсун, тиги госрегистр болсун, макул. Убакыт көрсөтөт жигиттер. Менин чоң күмөнүм бар ошол жерде, чоң болормун. Ошол жерде госрегистр болот. Потому что Бишкектин территориясы 5,2 гектар жер бар. Анын ичине биздикин кошсо 6 гектар жер болот. А шаар ичинде эмне болуп атканын көрүп атасыңар, жердин кандай кымбаттап баратканын. Ошон үчүн айтып атам мен, урматтуу жигиттер, аман болсок көрөбүз, аман болсок буга да келебиз. Жыл өтөт, өзү эле көрүнөт, өзү эле билинет. Дагы кимде бар калганда? Анан чыкырган жокпу, чыкырганбы сен, келбесең да алабыз. Дагы кимде бар? Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, урматтуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү. Биз үчүн бүгүнкү күндө жаралып жаткан жагдай боюнча Дүйшөн Шайхметович азыркы учурда толук маалымат берди. Баарын ийне жибине чейин толук түшүндүрүп берди. Эми бул жерден кошумчалап кетчү нерсе, ушу мамлекеттик органдардан дагы өкүлдөрдү чакырдык эле. Ушу өкүлдөр келген жок. Мен ушу өкүлдөргө суроо берейин дедим эле. Ушу биз иштетип жаткан Ак жол автобекетинин жерден көчүрүү жана ошо автобекетти бузуу боюнча эң маанилүү эмне себеби эмне деп берейин дедим эле. Алар себебин ар кандай
жолдор менен айтып атышат. Госрегистр жанагы сон деп айтышат. Бирде туруп кайра парк кылабыз дейт. Бирде туруп а жерге көп кабаттуу үйлөр курулат дейт. Эми так мындай пландар деле жоктой сезилет да. Ушу жогору жактан келгендерге бир суроо берейин дедим эле. Ушу себептер боюнча ошо жерге сон курулган мындай тараза ташына салмактап көрсөк, ошо жерди иштетип аткан канча ишкерлер иштеп атат, канча региондо ошо өз кызматын көргөзүп жүргүнчүлөрдү ташып аткан маанилүүрөөкпү же болбосо ошо жака сон куруп коюп анан ошончо жерди ээлеп жаткан ошо сон иш аракети маанилүүрөөкпү, ушу суроону берейин дегем. Анан өзүңүздөргө белгилүү болгондой азыр жанагы 3 токтомдун сунуш кылалы деп атпайбызбы? Тиешелүү органдарга. Биринчиси ошо туура болот го деп ойлоп атам. Силер да өз ой пикирлериңерди чыгып айтып турсаңыздар. Азыр бизге ошо 31-августка чейин эми азыр бизди бузгула деп атат. 10 күндүн ичинде өзү ыктыярыңар менен бузгула, болбосо техникаларды киргизебиз деп атат. А биз каяка барышыбыз керек? Ал маселе ачык боюнча эле турат да. Булардын ою эми ошо тетиги Объездной Алматинскийдин кесилишиндеги Бишкек автовокзалына көчүрүү оюнда турат. Эми ал азыр учурда талапка жооп бербейт. Ал автовокзал азыр даяр эмес болгондуктан 31-августка чейин деп алар тапшырма бериптир. 31-августта ачылышын жасап ишке кирет экен. Анан ага чейин азыркы айткандай ушундай сунуш кылып көрөлү, кандай жагдайда колдонот азырынча белгисиз. Сезон жаңы башталып атат, анан 1 жыл күтөбүз ушу сезонду. Мына келип калганда анан ушундай жагдай жаралып атат. 31-августка чейин ордубузда иштеп туралы, андан кийин көчтөсөңөр көчөлү деген сунуш туура болот го. Силер да өз ойлоруңарды чыгып айткыла бул боюнча. Менин оюм ушундай. Анан эгер аяка көчтөсө аягын көрөбүз. Эми ал жака көчкөндөгү акыбал баарыбызга эле белгилүү. Мына көп жылдан бери иштеп келатасыздар. Элди кандай жагдайда көндүрдүк, элди кандай жагдайда ташып атабыз, эл бизге кандай ишенич артып келип атат, ушу биздин кызматтан пайдаланып. Анын баарын түшүнүп турасыңар. Эми ал жерге ошо мисалга алсак, ошо Каракол, Бишкек Каракол маршруттук каттамын тейлеген жеке эле биз эмес, бизден башка да 3-4 башка фирмалар бар. Ошолор менен бирдикте бир автовокзалдан иш алып барыш баарын алар үчүн да биз үчүн да кыйын эле жагдайды жаратат. Ошончо эл жок, биз ошолор баарын ташып жетише албай калган. Аякта болсо сүрмө топ болот. Ал жактын перевозчиктерин билесиңер, элди кандай алып келип өзүлөрүнүн машиналарына отургузуп кандай ташып аткан. Бул жерде эл жүргүнчүлөр ошол жака жетиш алар үчүн аябай оорчулукка турат. Бул жерден кайсы шаардын кайсы жагынан болбосо да, бул биздин азыркы турган жерибиз шаардын орто ченинде жайгашкандыктан элге ыңгайлуу болуп жаткан. Эми ал алыс жерге дагы ошончо акча төлөп барат. Азыр эле мына Караколдон айтып атышат, эгер бизде ошо объездной буга чейин берилбедиби, эме объявление берип атышпадыбы? Штаттык режимде иштеп атат жаңы Бишкек автовокзалы деп. Ошону угуп алышып элдин баары уже нааразычылык болуп атат. Эгер аяк алып барып таштасаңар, биз лучше уш жерден эле Караколдун вокзалынан эле таксиге отурабыз, 200 сом ашыгыраак төлөп шаардын ичине чейин жетип алабыз. Анда биз силерге отурбайбыз деген маселени коюп атышат. Бул боюнча эгер ошол ишке ашып бизди мажбурлап ал жака көчүрсө, Ысык Көл областы менен Нарын областынын автовокзалдары убыткага отурары белгилүү эле иш да. Элдер автовокзалдан кетпей эле могу Гоба сыяктуу жана Телеграм таксилер, жана попутный таксилер менен кетип барышат. Биз элди жоготобуз. Анан ошентип бул биздин север багытын көздөй коомдук транспорт менен ташуу токтойт, жалаң эле жеңил таксилер, 7 орундуу таксилер иштеп калат. Азыр эми өкмөт аябай ушу жол кырсыгын азайтуу боюнча көп иштерди алып барып атат. Бирок ошол кезде жол кырсыгы
көбөйүп кетет да Даян бет нарасын себептен ал таксилерди көзөмөлдөгөн эч ким жок. Техникалык абалын, ошол айдоочунун ден соолугун кайсы маалда эс алып, кайсы маалда рейске чыгып атканын эч ким көзөмөлдөбөйт. Анан ошентип бул жүргүнчү ташуу системасы такыр бузулат да, анан кандай калыбына келет ал эми бир Кудайдын билгени. Ошон үчүн азыр өзүңөрдүн дагы ой пикирлериңерди айткыла. Жанагы токтом боюнча кайсысын туура келет, кайсысын кабыл алалы, ушу бүгүн чечишибиз керек. Келип чыгып айтып турсаңыздар. Турган болгондой мамлекеттин өкүлүнүн сөз түрдө катышуусу керек болчу да бул жерге. Азыр мен сиздин ой менен биздин ой бирдей деп ачык. Анан бирок могу жерде бир жакшы жери могу журналист тияктар тартылып атат, балким ошолор көрөр да. Ушунча элди, ушунча эмени. Анан биз мисалы үчүн эгер көчө турган болсо, мисалы үчүн Жибек жолунун боюнда эч кандай башка тыгын нерселерин айтып өтпөдү жаныңыздагыларчы. Эч кандай коопсуздук жараткан жери жок. Бүт өзүнүн эмесинин баарына ылайыктуу эле. Анан бизден негизи буга чейин мурун мамлекет ошо Жибек жолунда көп направленияда таксилер турчу, ошонун баардыгын тең өзү суранып, жалдыра отуруп, көчүрүп вокзалга. Анан биз силер менен договор түзүп, башкалар дагы вокзалдын өзү менен договор түзүп, курулуп киришкен негизичи. Ошо менен эми бизди аз объяснойго эмете турган болсо, анда бул уже мындайча айтканда ал жак вокзал болушуна андан ары бул учурда канча адамдар нан таап жеп атканын баардыгы тең ойлогудай болбой калат да. Ушуну мен ойлойм, ошо мамлекеттик органдарбы же ким ушул жетектегендер угат, көрөт, анан туура чечилет депчи. Могу жерде канча кишилер жүрөт, ошонун баары кайда барат, кайсактан чыгат, эч ким айтпай эле турат. Бүттү 10 күн ичинде бузабыз деп атат. Мына баарыңар кредит алып, баарыңар каяктан эме кылып машинаңардын баарын жаңгылап иштеп атасыңар, анын баары кайда кетет? 30 жылдан бери, 35 жылдан бери иштеп атабыз, тетиги вокзалды куруп алдык. Анан бузабыз десе эле биз булдур ийгендей, мен да туура эмес көрүп атам. Эртең күнү кайда барабыз, бала бакырабызды каяктан багабыз? Ушу бүгүнкү келип өзлөрү келип ушу мамлекеттик кызматтагылар келип ушуларга бир эл арасында жооп берсе жакшы болмок. Мына чогулушту өткөрүп атабыз. Анан булар келип эле 10 күндүн ичинде бузабыз десе, биз деле булдурганга мындай аракет кылабызбы, же кылбайбызбы? Бузуп салып эле кеткиле десе кете бергендей биз же мал эмеспиз. Биз деле адамбыз да. Могу жерде бир кородо мисалы үчүн канча 1000ден ашык киши иштесе, ошол үй бүлөсү менен бир 5000-6000 кишини багып атат да. Анын баары көчөдө калабы? Же мамлекеттен жардам берилбесе, мына өзүңөр сиз айтып өттүңүз, муну куруп атканда биз деле бекер турган жокпуз, жардам бердик. Акчалайбы, материалбы алып келип берип аттык. Анан бүгүнкү күнү кеткиле десе эле, кеткенде дагы биз ушул айдоочуларга шарт түзүп бериш керек да. Тетекта жери жакшы, мыйзамга ылайыктуу жер болду, көчкүлө десе анан көчөбүз, анан эртең күнү келип бузабыз десе биз кайда барабыз? Ошонун баарын ушул жерде комиссия түзүп, президенттин алдында 1 айбы, 15 күнбү күнү түнү отурсак да бир жолугушууга мындай чакырат элем да. Бул сунуштарды бул жерден айтканды жеткизбей калсак, анда бул саясий өңүттөгү мамлекеттин ортосунда, эл менен бийликтин ортосундагы жанактай башка бузуктуу саясий кырдаалдарды курчутам деген адамдардын краскасы өңү чүшүп калат. Ошого биз кошо аралашып калышыбыз мүмкүн. Ошондуктан биз мыйзам чегинде талап кылып атабыз. Мыйзам чегинде ошону өткөзгөнгө биз толук укугубуз бар. Жанагыдай комиссия түзгөндө өзүңүздөр бүт баарын калыстап туруп, ошол резолюцияны окуп бериңиздер азыр. Биз да билели, ал кандай түзүлдү. Ал жерде бүтүр чекине чейин ошону биз так билгендей бололук ушул элдер. Эртең бизди дагы бирден сүйрөп жүрүшү да мүмкүн. Себеби дегенде бул жакта эки чоң күч туруп атат. Эл деген чоң күч, экинчи оппозициянын биз жака аралаштырып, бизди дагы. Анан элдин ортосунан ажого карама каршы коюлган иш турат. Ажого бул иш жете элек болуш керек, мен билишимде. Эгер жетсе, кайсы бир оор жердин баарына өзү биринчи жетип барат. Эл менен сүйлөшөт, базардабы, көрүп атасыздар.
башка бир кен байлыктарындабы, башка бир чыр жерлеринин баары өзүн чечип келатат. Айтып, бул эмне үчүн мындай чечилген жок, эмне үчүн мындай чечип койдулар деген сөз болот да туугандар. Ушуну эске алалы. Анан ушул комиссияга аксакалдар ордосунан мени кошуп коюңуздар. Себеби биз да кирсек, биз ажого түз айта алабыз. Биз да сиздердин жаныңыздарда болобуз, түз жеткиришебиз. Эмеле кол көтөрүп макулдашпадыкпы? Суроо жооп, жарыш сөз токтотулду. Эми баарыңардын колуңарда мына бүгүнкү чогулуштун протоколунун долбоору турат. Анын аркасында сунуш тиркелип турат мына. Алып тааныштыңар. Мына ошо протоколдун долбоору, анан сунуштун долбоору боюнча негизинен кабыл алып койсок деген сунуш бар. 2024 жылдын 16 майында мамлекеттик курулуш агенттиги автобекеттеги Ак Жол автобекетин бузуу боюнча өзүнүн билдирмесин жөнөткөн экен. Бирок бул билдирме эмне себептен, эмне негизинде болду дей турган болсок, бул жактагы жыйындын катышуусундан улам айтылган сөздөргө караганда Каныбек Туманбаев, президенттин иш башкармалыгынын башчысы, жөн гана айдоочулардын көзүнчө бул жакты бузуш керек, алгыла деген экен. Алгыла дээр менен 6-күнгө демалыш күнгө карабай тийиштүү органдардын баардыгы комиссия түзүп келип, ал жакты текшерген жайы бар. Бирок буга чейин эле бул автобекет жылдап ушул 30 жылдан бери ар кандай текшерүүлөр, соттук иштер негизи менен жүргөн. Жана дагы шаардыктагы жогорку соттун дагы чечимдери бар экен. Бул мыйзамдуу курулган деген. Жана бүгүнкү күндө ушул чогулушка бир дагы мамлекеттик орган катышкан жок. Бир дагы мамлекеттик органдан адам келген жок. Бул деген сөз эмне кылсаңар ошо кылла, биз өз билгенибизди кылабыз деген сөздүн эле бир мындай формасы окшойт.